Туристер үчүн дагы бир санарип кызмат ишке кирди. Эми өлкөгө келген эс алуучулар калктык каттоо борборунун сайты аркылуу онлайн каттоодон өтө алышат. Сервиске 7 мамлекеттик орган туташтырылган. Чет өлкөлүк жаранды каттоо үчүн кабыл алуучу тараптын өздүгүн жана турак жайга менчик укугун тастыктаган документтер жетиштүү. Кызматтын чет өлкөлүк жаранды каттоо бөлүмүндө ким катталып жаткандыгы жөнүндө керектүү маалыматтар көрсөтүлгөн соң 24 сааттын ичинде 120 сом өлчөмүндө мамлекеттик алым төлөө коду түзүлөт. Белгилей кетсек, быйыл жарым жыл аралыгында эле 330 000 чет элдик жаран катталган. После авторизации в личном кабинете Кабыл алуучу тарап жеке кабинетине кириши керек. Ал үчүн өздүгүн тастыктоочу документтердин маалыматтары, ошондой эле турак жайга менчик укугун тастыктаган документтер жетиштүү. Веб камераны колдонуу менен туристтин сүрөтүн да тартуу керек болот. Ал эми чет өлкөлүк жарандын Face ID сүрөтү Кыргыз Республикасынын чек арасындагы сүрөткө дал келсе каттоону улантууга уруксат берилет. Долбоордун максаты каттоо учурундагы бардык коррупциялык тобокелдиктерди нөлгө түшүрүү, тышкы миграцияны эсепке алууну жакшыртуу жана санариптик тейлөө форматына өтүүнү тездетүү.